Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Талибан Борбордук Азиянын босогосуна келди. Кыргызстан үчүн чочулоого негиз барбы? Афганистандагы кырдаал акыркы күндөрү эл аралык коомчулуктун тынчын алууда. Ал жактагы Талибан террористтик кыймылынын күч алышы Кыргызстан үчүн канчалык деңгээлде кооптуу? Ушул жылдын май айынан бери АКШ жана НАТО Афганистандагы аскерлерин чыгара баштады. Президент Джо Байден АКШдагы теракттардын 20 жылдыгына карата 11 сентябрга чейин АКШ аскерлерин ал жактан толук чыгарып кетерин билдирген. АКШ аскерлеринин Афганистандан чыга башташы Талибан террористтик кыймылынын активдүүлүгүн күчөттү. Бириккен Улуттар уюмунун Афганистандагы атайын өкүлү акыркы 1,5 айдын ичинде талиптер Афганистандагы 370 райондун 50-үсүн басып алганын билдирди. Бул Талибан кыймылынын акыркы жеңиши эместей, учурда бул өлкөдөгү 34 провинциясынын 26-сында талиптер менен өкмөттүк аскерлердин айыгышкан салгылашуусу жүрүүдө. Борбордук Азия аймагы, анын ичинде Кыргызстан үчүн да чоң тынчсызданууну жараткан окуя 21-июнь күнү болду. Талибан жоочулары Афганистандын Тажикстан менен чектешкен Кундуз провинциясындагы Шерхон Бандар чек ара бекетин басып алды. Тажикстанды Иран, Пакистан менен байланыштырып турган стратегиялык жол бүгүн талиптердин көзөмөлүнө өттү. Тажик эксперттер эмне дейт? Афганистан боюнча тажикстандык эксперт Рахматилла Абдуллаев маалымат агенттигине маек берип, Тажикстанга анчалык деле чочулоонун кереги жок. Ал жакта кырдаал өтө тездик менен өзгөрүлүүдө. Талиптердин мындай жеңиштүү жүрүшү убактылуу эле көрүнүш болсо керек. Анын үстүнө тышкы коркунучтардан, өзгөчө Афганистан тараптан келүүчү коркунучтарды алдын алуу үчүн түзүлгөн ЖККга Тажикстандын мүчө экендиги талиптердин андан ары жылам деген жаман оюн ооздуктоочу фактор берет деген ал. Тажикстан үчүн талиптер анчалык деле коркунучтуу эмес экенин айткан дагы бир тажик саясат талдоочу эксперти Умет Жайхоне. Тажикстандын куралдуу күчтөрү менен Талибандын ортосунда эч кандай кагылышуу болбойт. Анткени талиптер Тажикстандын мамлекеттик көз карандысыздыгына жана аймактык бүтүндүгүнө шек келтирбейт. Ошентсе дагы чек араны ишенимдүү кайтарып, алардын чек арадан өтүү аракеттерин токтотууга даяр болушубуз керек. Тажик-кыргыз чек арасындагы акыркы куралдуу кагылышты эске алсак, Тажикстан согушка жарамдуу куралдуу күчтөргө ээ. Талибан кыймылынын айткандарына караганда, алар бүтүндөй Афганистан аймагын каратып, өздөрүнүн Ислам Эмиратын калыбына келтирүүнү көздөшүүдө. Алар менен чогуу чаран жашоо боюнча Тажикстандын тажрыйбасы бар. Анын үстүнө тажиктер экиге бөлүнүп, жарым элибиз Афганистандын түндүгүн байырлашат. Афган тажиктери биздин кандаш бир туугандарыбыз деген оюн айткан. Сергей Шойгу: экстремизм коңшу мамлекеттерге жайылышы мүмкүн. Дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөлөрүндө террористтик уюм деп таанылган Талибан кыймылынын таасири Борбордук Азиянын босогосуна жетип калганына Россиядагы тынчсызданууда. Россиянын коргоо министри Сергей Шойгу эл аралык коопсуздук боюнча Москва конференциясында Афганистандагы кырдаалды жөнгө салуу үчүн шашылыш чечимдер жана эл аралык кызматташтык талап кылынат. Жааматтык коопсуздук келишим уюмунун алкагында, ошондой эле жаңы шарттарда уюмдун мүчөлөрүнүн коргонуу жөндөмүн жогорулатуу үчүн зарыл болгон чаралар көрүлөт деди. Ошондой эле орус министри НАТО күчтөрүнүн Афганистандан чыгышы ал жактагы жарандык согуш отун кайрадан тутантып, массалык миграция, экстремизмдин коңшу мамлекеттерге жайылышы сыяктуу бардык терс кесепеттери менен коштолушу толук мүмкүн экенин айтты. Талиптердин тажик чек арасына жакындашы Кыргызстан аркылуу Банги транзитин күчөтөт. Талибан кыймылынын акыркы жүрүштөрү Кыргызстанга кандай коркунучтарды алып келиши мүмкүн? Талиптердин Тажикстанга түз жол ачышы Банги транзитинин күчөшүнө алып келерин айткан аскердик эксперт Токтогул Какчекеев. Кыргызстанда талиптердин андай деле олуттуу кызыкчылыгы жок. Тажикстандын чек арасына жетип калса эле бизге басып кирет деп чочулай бериштин деле кереги жок. Афганистандын расмий бийлиги, өкмөттүк аскерлери дагы деле күрөш жүргүзүп жатышат. Дүйнөлүк саясатта цивилизациядан кеп салып, канчалык төш какпагын, ким бийликке келип ким желекти көтөрсө, ошолор менен кызматташтык улана берет. Талиптердин күч алышынан Кыргызстанга кандай коркунуч болушу мүмкүн? Жалгыз коркунуч Кыргызстан аймагын Банги транзити катары пайдаланууга аракеттер мындан дагы катуу күчөйт.
Талиптер өкмөттүк аскерлерге каршы күрөштө курал-жарак сатып алуу үчүн Баңги соодасын көбөйтүшөт. Ошондуктан Кыргызстан ичара ыйкы-тыйкыларды жыйыштырып, көзүбүздү ачып, ички жана тышкы саясатыбызды өтө кылдаттык менен уюштуруп, коопсуздук маселесине өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Чек аралардагы делимитация жана демаркация иштерин тезинен бүткөрүү зарыл, деди. Чынында Кыргызстан коопсуздук маселесине олуттуу көңүл буруусу керек экенине кыргыз-тажик куралдуу кагылышында күбө болдук. Талиптердин тажик чек арасына жол ачып алганы Афган Баңги транзитинин мындан ары күчөшүнө алып келери турган иш. Май айынын башындагы кыргыз-тажик жаңжалы дал ушул Баңги соодасынан улам тутанганын Баткен областынын ошол убактагы башчысы генерал Өмүрбек Суаналиев Азаттыкка берген маегинде да ачык эле айткан. Афганистан дүйнөлүк геосаясаттын курмандыгы болуп келгенин айткан саясат талдоочу Шерадил Бактыгулов Талибан кыймылы бийликте турган кезде Баңги соодасы тескерисинче азайганын белгиледи. Афганистанды бир катар мамлекеттер өздөрүнүн геосаясий кызыкчылыгына пайдаланып келишти. Талибан кыймылынан жергиликтүү карапайым афган эли анчалык деле чочулабайт. Анткени алардын тушунда түшүнүктүү эрежелер, кандайдыр бир деңгээлде тартип өкүм сүрүп келген. Талиптерди негизинен араб өлкөлөрү колдоп, каржылап келгени маалым. Баңги соодасына да булар анчалык аралашкан эмес. Талибан кыймылы бийликте турган кезде дүйнөлүк Баңги соодасынын 3% Афганистанга туура келген. Кыргызстанга чейин басып келет деген түшүнүк да туура эмес. Алар Афганистандын ичинде өз бийлигин орнотууга аракет кылышууда. Анын үстүнө 1999-2000 жылдары Кыргызстанга кол салган боевиктер, алар талибандар эмес болчу, алар эл аралык террористтик уюмдардын өкүлдөрү. Алар ыктаган ошол эле өзбек, тажик арасында кыргыз-казагы да аралашкан экстремисттер болгон. Мына ушулардан чочулашыбыз керек. Сирияга кеткен ар кандай жолдор менен келип алган, бүтүндөй КМШны аралап жүргөн эл аралык экстремисттер топтор чынында кооптонууну жаратат, деди. Булак Уа Чекит Кейжи. Садыр Жапаров 28-29 июнь күндөрү Тажикстанга барат. Бул тууралуу Тажикстандын Тышкы иштер министрлиги билдирди. Буга байланыштуу Тажикстанда ата мекендик жана чет элдик массалык маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн расмий каттоодон өткөрүү башталды. Кыргызстандын президентинин маалымат кызматы жана Тышкы иштер министрлиги бул тууралуу азырынча расмий билдирүү тарата элек. Эки өлкөнүн президенти ортодогу жаңжалдан кийин алгачкы ирет расмий жолугушат. Андан сырткары бул Садыр Жапаровдун президенттик тактыдагы Тажикстанга болгон биринчи сапары. 29-30 апрель жана 1 май күндөрү Баткенде кыргыз-тажик чек ара жаңжалында 36 кыргызстандык набыт болуп, 200дөн ашуун жаран жарадар болгон жана турак жайлар тонолуп өрттөлгөн. Кагылышта Тажикстандын 19 жараны каза болгону айтылган. Садык Шернияз Кыргызстандын Франциядагы элчиси болуп дайындалды. Садык Шернияз Кыргыз Республикасынын Франция Республикасындагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси жана Бириккен Улуттар уюмунун билим берүү, илим жана маданият маселелери боюнча уюмундагы Кыргыз Республикасынын туруктуу өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү буйрукка президент Садыр Жапаров кол койгон. Кошумчалай кетсек, Францияга Кыргызстандын элчилиги 2021 жылдын май айында ачылган. Баткенде эгин талаасы куурап калган дыйкандар Ош-Исфана жолун тосуп алышты. Кадамжай районунун Кыргыз Кыштак айыл аймагынын дыйкандары Ош-Исфана жолун тороп алышты. Ага себеп аталган айылга бир айдан бери суу келбейт. Мындан улам дыйкандардын эгиндери куурап кеткен. Бул тууралуу 7-каналдын аймактагы кабарчысы Айжамал Мырзадөөлөт кызы жеринен кабарлады. Маалыматка ылайык, дыйкандар сууга түсүү тартыштыгы боюнча жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө бир нече ирет кайрылып жардам сураса да көңүл бурулган эмес. Кадамжай район акими бул маселеге кайдыгер карап жатат деген жергиликтүү тургундар бүгүн жол тосуп область жетекчиси Абдыкарим Алимбаевдин келүүсүн талап кылышууда. Кыргыз Кыштак айылы Кадамжай, Баткен райондорунун ортосунда жайгашкан. Айылдын өзүндө сууга түсүү гана эсем, ичүүчү суунун дагы тартыштыгы бар. Буга чейин аларга Бүргөндү айыл аймагына караштуу каналдан суу берилчү. Учурда кургакчылык болуп, суу тартыштыгы жаралгандыктан Бүргөндү айылынын тургундары Кыргыз Кыштакка суу берүүнү токтотуп койгон. Натыйжада гектарлаган дыйкан талаалар кургап баратат. Булак Уа Чекит Кейжи. Сөөк ашуусундагы жол кырсыкта бир чек арачы каза болду. УКМКнын чек ара кызматынын аскери кызматтык милдетин аткарып жүрүп жол кырсыгынан каза болду. Бул тууралуу аталган мекемеден Назар Ньюс Кейжиге кабарлашкан.
Кырсык 23-июнь күнү Ысык көл областында болгон. Коюлган тапшырманы аткаруу үчүн 3 аскер жүк ташуучу автоунаа менен жүк алып бара жаткан. Алдын ала маалыматтарга караганда, айдоочу сөөк ашуусунда рулду башкара албай, автоунаа оодарылып кеткен. Кесепетинде айдоочу ооруканага жетпей, жолдо каза болуп, 2 аскер ар кандай жаракат алды деп айтылат билдирүүдө. Жол кырсыгы боюнча тергөө иштери башталып, окуя кандай жагдайда болгону такталып жатат. Булак Назар Ньюс Чекит KG.